Саламатсыздарбы? Эфирде апта маалымат программасы, студияда Нурайым Бешналиева. Бул аптада учурдагы эң актуалдуу маселе Чуу дарыясынын жээгин бекемдөө боюнча тийиштүү жетекчилер жеринде болуп, көйгөйдү чечүү жолдору талкууланды. Кечиктирилгис чаралар көрүлбөсө, суунун нугунун өзгөрүшүнөн дагы бир канча гектар жер аянты Казакстан аймагында калышы мүмкүн. Буга чейин эле гектарлаган жерлер коңшу өлкө тарапта калгандыктан жергиликтүүлөрдүн үлүш жерлери, жайыттары пайдаланылбай калган. Кооптуулукту кыскартуудагы эң биринчи кадам жээктерди бекемдөө жана дамбаларды куруу. Мына ушул багытта кененирээк сүйлөшөбүз. Бүгүн бизде студияда Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын калкты жана аймактарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Улукбек Көркөнбаев. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Мына бул аптада Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Нурланбек Азыгалиев баштаган депутаттар тобу жана тийиштүү жетекчилер аймак жеринде болуп, абал менен таанышпадыбы? Мына ошондо белгилүү болгондой азыркы таптагы кооптуу тилкелер канча экендиги тууралуу маалымат жана аларды чечүүдө кандай тапшырмалар берилди? Мына ушундан баштасаңыз. Өзүбүзгө белгилүү болгондой Чүй облусунун түштүк тарабынан, түндүк тарабынан Чуу дарыясы агып өтөт. Бул дарыя Казакстан менен чектеш чек ара болуп эсептелгендиктен өтө орчундуу көйгөйлүү маселе деп санайм да. Анан Жогорку кеңеш тараптан уюштурулуп барган мекеме жетекчилеринен Өзгөчө кырдаал министрлигинин министринин орун басары Мазарипов, ошондой эле башка башкармалыктардын жетекчилери, Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым уктуу өкүлү жана алга тиешелүү ошо райондук мамлекеттик администрациянын жетекчилери, ошондой эле тийиштүү жетекчилер бар. Тийиштүү жетекчилер барышты. Негизи азыркы тапта кооптуу делген канча тилке бар? Негизи биз Өзгөчө кырдаал министрлиги тарабынан РИР долбоорлоо, изилдөө коом аркылуу аныктаган 193 тилке бар жалпы. Жалпы 193 тилке бар. Ошол тилкенин өтө кооптуу бүгүнкү учурда жасалып турган жумуштар деп 20сын аныктап, Чүй облусу боюнча Кыргыз Республикасы президентинин ыйгарым уктуу өкүлү тарабынан Өзгөчө кырдаалдар министрлигине 20 объект сунушталган. 23-жылга аткарыла турган объект болуп. Ошол 20 объекттин 5өөнүн өтө орчундуу деп аныктап, 5өөнү быйылкы жылга 2023-жылга жасай турган пландоо каралып атат. Демек ошо 5 объектти куруу тапшырмасы берилди. Ооба. Ошондой. Бул үчүн канча каражат бөлүндү? Жана негизи жээктерди бекемдөө, дамбаларды куруу зарылчылыгы тууралуу айта кетиңизчи. Жалпы азыркы тапта 20сы курулуш керек болуп турат деп айттыңыз. Борчундуу деп айттым. Канча каражат талап кылынат жана быйылга канчасы бөлүнүп атат? Бул мындай да. Быйылкы 5 объект боюнча айтайын биринчи. Быйылкы объектке 176 миллион 820 миң сом талап кылынат бир объектке. Анан бир объекттин ал эмнесинен зависит этет, аралыгынан, тереңдигинен, ошондой нерселерден зависит этет. Ошон үчүн ар кайсы объект ар кандай баада болуп саналат. Анан могул бүгүнкү күндө каржы министрлиги тарабынан 50 миллион сом бөлүндү деп кечээ айтылды. Кечээги депутаттар уюштурган жыйында. Калган 126 миллионду тез арада ичинде чечип берүү тапшырмасы коюлду. Эми ушу каражат менен эле катар техникалык мүмкүнчүлүк дагы башка орунда эмеспи? Бул жактан кандай даярдык? Бул жакта мындай. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин өзүнүн ошондой жээктерди бекемдөө иштери аткара турган механизациялаштырылган мекемелер бар. Ошол мекемелер жасайт. Эгер алар жетишпеген шартта, анда кошумча жеке ишкерлерди тартып, андай мүчүлүктөр болбойт, эгер каржы маселеси чечилсе. Негизи эмне себептен ушу жылдан жылга суунун нугу Кыргызстан тарапты көздөй бурулуп жатат? Түшүндүрмө, мындай жөнөкөй тилде түшүндүрүп бериңизчи.
Ал мындай 2017 жылы казактар тарап өзүнүн чек арасына дамбаны салышкан, курушкан. Ошол себептен мурунку кезде мындай жайылып аралап ал жака да бир жака да өтүп ага берген суу азыр бир тарапта болуп калды. Биринчиден, экинчиден Кыргызстан тарапка эңкейиш. Анан суунун нугу кум, шагыл, борпоң топурактан тургандыктан жээктери биз жака өтүү иштери, жылуу иштери, процесстери мындай батыраак болуп атат да. Ал Казакстан тарап бекиткен өз тарабын бекемдегенден кийин. Ошол эле учурда ушу жергиликтүү калктын пикирлерине таяна турган болсок, жеке тараптар же болбосо ишкерлер ошо суу жээгинен таштарды алышат дейт да. Ошо таштарды көп алуудан суунун дагы жылышы таасир этеби бул? Таасир этет. Азыркы күндө 6 карьерге мурун саны көп экен. Азыркы учурда 6 карьердин иштөө мөөнөтү 2030-2026 жылга чейин иштөө мөөнөтү берилгендигине байланыштуу алар бүгүнкү күндө деле улантып жатышкан. Былтыркы жылы катуу көзөмөлгө алынып, убактылуу токтотулду. Бирок алардын касканы дагы таасирин берет. Себеби жер кыртышы өзгөрөт дагы. Анан ошол жака суунун агымы суу көбөйгөндө бурула берет. Демек азыр тыюу салынган экен да, эч кимге алганга болбойт. Азыр ушул тапта эч ким иштебей токтотулуп турат. Негизи буга чейин эле өзгөчө кырдаалдар министрлиги тарабынан жээктерди бекемдөө иштери жүргүзүлүп келет эмеспи? Анын ичинде дал ушул Чуу дарыясынын жээктери. Ушулар тууралуу айта кетсеңиз, канча жээк бекемделген, кандай объекттер курулган жана мунун аркасында кандай тобокелдиктер чечилди, алдын алынды? Бул деген 2012 жылы Жогорку Кеңештин коргоо комитети тарабынан ушул Чуу дарыясын бекемдөөгө жыл сайын 200 миллиондон кем эмес акча каралсын деп комитеттин чечими чыккан. Бирок ал чечим мындай токтомдун негизинде бул комитеттин чечими болгондуктан Минфин тараптан бул каражат жылыга толук кандуу бөлүнбөй, ар кандай масштабтагы сумма бөлүнүп атат, ошого жараша жумуштар аткарылып атат. Мисалы 2018-тен бери айтайын. 2018 жылы 4 объектте жумуш аткарылса, жалпы 75 миллион сом каралган. 19 жылы 3 объектте жумуш аткарылса, 30 миллион сом акча каражаты коротулган. Ага 1695 метр жээк бекемделген. Ошондой эле 20 жылы 4 объектте жумуш аткарылса, ага 41 миллион сом коротулуп, 2 километр узундук жээк бекемделген. Ошондой жалпылап алганда ушул күнгө чейин 2023 жылга чейин канча каражатка жалпы суммасын жана канча чакырым бекемделген, ошону айтып коесузбу? Башында айтып кетпедимби, жанагы 192 объект бар да. Анын ошол жылы жасалган дамба кийинки жылы суу жеп кеткенине байланыштуу башкача жасаш керек болуп калат да, кийинки дамбалардычы. Ошон үчүн каражаттар да өзгөрөт. Анан ошол мурунку аныкталган участоктор да өзгөрүлүп атат. Ошого байланыштуу быйыл кайра долбоорлуу изилдөө иштери жүргүзүлүп, кайра башынан жанагы кооптуу участокторду аныктоо иштери жүргүзүлгөн турат да. Пландалып атат. Демек азыр да уланып жаттыр да, дагы канча кооптуу тилкелер бар экендиги. Анан ошо суунун нугунун өзгөрүшүнөн улам ошо жергиликтүүлөрдүн үлүш жерлери, мал жайып келген айрым жайыттары кол жууп калгандыгы тууралуу айтып атпайбызбы ошол жергиликтүүлөрдүн? Аларды кайра калыбына келтирүүгө болобу? Анан ошол эле учурда көпчүлүктү азыр кооптондурган чек ара боюнча маселе болуп атат да. Бул боюнча да бир аз токтолуп кетсеңиз. Ошол боюнча мисалы 2022 жылы Ак Тилек постунан ылдыйды көздөй 820 метр аралыктагы жээк бекемдөө иштери жүргүзүлүп, анын оң жагынан
12 гектар жер сакталды да. Бирок ал сакталган жер суу аралап мындай жүрүп калган жерлерде мындай сас болуп, камыш болуп, аны кайрылууна келтириштери пайдаланууга болобу болбойбу ал убакыт көрсөтөт да. Ошондой жерден канча азыр аянт? Аны азыр айтыш кыйын да. Эсептегенге мындай мүмкүнчүлүк болбой атат, бирок ага карабай кечээки Жогорку Кеңештин депутаттары чыккан учурда жергиликтүү мамлекеттик администрация башчыларына ал тапшырма коюлду. Жерлерде ошол канча жер үлүшү, канча айдоо аянты, канча жайыт кетип аткандыгын маалымат тактоо боюнча тапшырма коюлду. Анан дагы бир сиз айтып кеттиңиз, чек ара боюнча депчи. Бул азыр элдин арасында жүрүп аткан ошол суу жылган сайын биздин чек арабыз жылып атат, анан биздин мынча жерибиз Казакстанга өтүп кетти деген ал чындыкка дал келбейт. Анткени чек аралардын мамыча тилкелери аныкталган, такталган. Алар өздөрүнүн коюлган дамбасынан бизге бер жака жылбайт, Кыргызстан тарапка. Ошол чек ара мамычалары өздөрүнүн эле тура берет. Болгону биз пайдаланган жанакы айдоо үлүш жерлерибиз кайра пайдаланганга жараксыз абалга келип калышы мүмкүн. Анан сууну ошол биз тарапка кайрылып аккандыгына байланыштуу биздин жарандар ошол мурунку пайдаланып жүргөн жерге өтө албай, малдарын жая албай, ошол тоскоолдуктар болуп турат. А так өтүп атат, биз Казакстанга өтүп кетти деген чындыкка туура келбейт да. Ошону мындай туура жеткирип коюш керек. Ушул жерден дагы тактай кетсек, ошо 2001-жылдагы макулдашууларга караганда чек ара ошо суунун жээги менен аныкталат делген экен. Анан суунун жээги менен дегенге жөө келтирип, мүмкүн качандыр бир убакта коңшу өлкө бергөзө жылабы деген коркунуч демек. Жок, кандай жок, жүйөсүз, мүмкүн эмес. Акыркы суроосун негизи Чүй облусунда канча дарыя бар жана мындан сырткары да кайсы дарыя сууларда жээктерди бекемдөө зарылчылыгы бар? Быйыл канчасы жасалат? Чүй облусу боюнча так маалымат айта албайм, канча мындай дарыялар бар экен. Бирок эң орчундуусу эле Чүй. Андан башка дарыялар коркунуч келтирбейт. Айрым көлмөлөр, дарыябы жээктерди бекемдөөдө сиздер жылдык иш планга киргизип алып ошо менен иш алып барат эмессиздерби? Ошол маалыматты бере кетсеңиз дегеним. Ал мындай. Быйыл мындай сел өтүүчү эле селканалар толуп калып ошондо эле казуу иштери жүргүзүлөт, пландаштырылган. Атайын алдын алуу жана кесепеттерин жоюу иш чаралары бар. Ага 9 объект киргизгенбиз. 9 объекттин бүгүнкү күндө 8и аткарылып, бирөө мерченделүүдө жасалуусу. Дарыялардын жээгин бекемдөө азыркы Чүй дарыясына окшоп мындай масштабтуу башка дарыя жок. Бизге ошол Чүй облусунун эң көйгөйлүү маселеси эле Чүй дарыясы болуп эсептелет. Рахмат, убакыт бөлүп келип бергениңиз үчүн ыраазычылык билдиребиз. Эсиңиздерге салып өтөйүн, бизде Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин Чүй облусу боюнча башкармалыгынын калкты жана аймактарды коргоо бөлүмүнүн башчысы Улукбек Өркөнбаев болду. Ал эми биз программаны мына ушул жумушчу топтун Чүй дарыясындагы жолугушуусу менен улантабыз.